Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн сиздерге кыргыз тили сабагынан жаңы теманы баштамакчыбыз. Кыргыз тили сабагынан кыргыз тилиндеги синоним, амоним, антоним сөздөрү, талкуулануучу суроолор, синонимдердин мүнөздүү белгилери, синонимдер пайда болуу жолдору, омонимдер менен көп маанилүү сөздөрдүн окшоштуктары жана айырмачылыктары. 4-нчү омофон, омоформа, омографтар. 5-нчиси антонимдердин өзгөчөлүктөрү. 6-нчы антонимдердин түзүлүшү жана маанисине карай түрлөрү. Синоним. Кыргыз лексикасы синонимдерге өтө бай. Бул көрүнүш тилдин жалпы лексикалык байлыгына өзүнүн жагымдуу таасирин тийгизери шексиз. Бирдей же бири-бирине өтө жакын түшүнүктөрдү билдирип, бир сөз түркүмүнө кирген, бирок тыбыштык түзүлүшү, кошумча же стилдик маанилери боюнча айырмаланган сөздөр синонимдер деп аталат. Мисал келтире турган болсок, тез, бат, дароо, ылдам, шарт, чапчаң, же болбосо жакшы, дурус, түзүк, мыкты, сонун, ырас жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү мисал келтирсек болот. Синоним сөздөрдүн тобу синонимдик катарды түзөт. Синонимдик катар эки же андан ашык синонимдик түгөйлөрдөн турат. Синоним сөздөргө төмөнкү белгилер мүнөздүү. Жалпысынан бир гана түшүнүктү же бири-бирине өтө жакын түшүнүктөрдү билдириши, экинчиден тыбыштык курамы жактан ар башка болушу, үчүнчүдөн сырткы формасына тыбыштык өзгөчөлүктөрүнө карабастан бир сөз түркүмүнө тиешелүүлүгү, төртүнчүдөн сүйлөмдүн бир мүчөсүн милдетин аткарышы. Бирок синонимдер бир түшүнүктү билдирип, бир сөз түркүмүнө тиешелүү болгон менен, алар бири-бирине өзүнө тиешелүү болгон маанилери, колдонуш чөйрөсү, стилистикалык өзгөчөлүгү боюнча сөздөр менен болгон айкашуу мүмкүнчүлүгү боюнча айырмаланат. Мисалы, сулуу, өңдүү, түстүү, чырайлуу, кооз көркөм, көрктүү деген синоним сын атооштор сулуулукка, кооздукка, көркөмдүккө байланыштуу түшүнүктү белгизген маанилери жакын сөздөр. Булардын ичинен сулуу деген сөз сулуу кыз, сулуу келин, сулуу жигит, сулуу жылкы, сулуу жер болуп, адамга да, айбанга да, жер сууга карата да айтыла берет. Башкача айтканда, семантикалык жактан кеңири колдонуш чөйрөсүнө ээ болсо, ал эми өңдүү, түстүү, чырайлуу деген сөздөр негизинен адамга гана тиешелүү сапатты туюнтат. Ал эми кооз көркөм, көрктүү деген сөздөр кооз чымчык, кооз сайма, көркөм адабият, көркөм дүйнө, көрктүү кийим болуп, адамдан башка жандуу, жансыз заттарды, абстрактуу түшүнүктөрдү туюнткан сөздөр менен айкашат. Демек, бардык эле синоним сөздөрдү дайым эле биринин ордуна экинчисин колдоно берүүгө болбойт. Ар кандай синоним болгон сөздүн өзүнө тиешелүү кошумча мааниси болот. Ошондуктан синоним сөздөрдү өз орду менен колдонуу керек. Синонимдер кошумча маанилерине жана стилдик өзгөчөлүктөрүнө карай төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт. Биринчиси семантикалык синонимдер, экинчиси стилистикалык синонимдер, үчүнчүсү семантикалык, стилистикалык синонимдер болуп. Семантикалык синонимдерге бирдей түшүнүктү билдирип, кошумча маанилери боюнча айырмаланган сөздөр кирет. Мисалы, мугалим, окутуучу, айыр, тырт, жырт жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү мисал келтирсек болот. Ал эми стилистикалык синонимдер туюнткан маанилери бирдей,
бирок тигил же бул стилге тиешелүүлүгү же эмуналдык экспрессивдүүлүгү боекчосу боюнча айырмаланган сөздөр. Мисалы, автомашина, дөңгөлөк, араба, көңкө же болбосо пахта, кебес, ак алтын. Семантикалык стилистикалык синонимдерге кошумча маанилери боюнча да, стилдик маанилери боюнча да айырмаланган сөздөр кирет. Мисалы, акса, чолоңдо, төкүрөңдө, аксаңда, сылта жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү мисал келтирсек болот. Кыргыз тилиндеги синонимдер негизинен төмөнкүдөй жолдор менен пайда болот. А. Кыргыз тилинин айрым төл сөздөрү уңгу түрүндө туруп, бири-бирине синонимдеш болот. Мисалы, эп, ык, буутаяк, тамак аш, чал, абышка, карыя. Б вариант ала турган болсок, сөз жасоочу мүчөлөр аркылуу синонимдер түзүлөт. Мисалы, лык жана чылык мүчөсү аркылуу тынчтык, тынччылык, жаштык, жашчылык. Сыз жана бей мүчөсүн ала турган болсок, күнөөсүз, бейкүнөө, адепсиз, бейадеп. Ч жана кер мүчөсү аркылуу кызматчы, кызматкер, жумушчу, жумушкер. Ч мүчөсүн ала турган болсок, кароолчу, күзөтчү. Ыч мүчөсүн ала турган болсок, сүйүнүч, таяныч, жөлөнүч. Ла мүчөсүн ала турган болсок, далдала, калкала жана башка ушул сыяктуу сөздөр. В варианты. Диалектилик сөздөр адабий тилдин жардамчы булагы катары синонимдерди түзүүгө катышат. Мисалы, чака, челек, жумуртка, тукум, уй, сыйыр. Г вариантын ала турган болсок, кабыл алынган сөздөрдөн да синонимдер пайда болот. Мисалы, адам, киши, асман, көк, калк, эл, журт. Ал эми акыркысы бул фразологизмдерде сөзгө синоним катары колдонот. Мисалы, беш өрдөгүн учуру калп айтууну түшүндүрөт. Эгиз коозудай, союп каптап койгондой, бул окшоштукка. Колунан көөрү төгүлгөн, чебер. Жумурткадан кыр чыгаруу, кылдан кыйкым табуу, кыйкымчыл адамды. Синонимдердин пайда болушуна эфемизм жана табуу сөздөрү да себепчи болот. Омонимдер кыргыз тилиндеги тыбыштык жактан бирдей болуп, ар башка маанини билдирген сөздөр омонимдер деп аталат. Мисалы, сан деген сөздүн маанилерин карасак, буттун жамбаштан тизеге чейинки бөлүгү. Экинчисин алайлык. Математикалык түшүнүк. Үчүнчүдөн, газета журналдын улам чыга турган номери. Төртүнчүдөн, көптүктү же жекеликти билдирүүчү грамматикалык категория. Бешинчиден, өтө көп эсеп жеткис демекти түшүндүрөт. Демек, омонимдер айтылышы, жазылышы окшош, бирок бири-биринин мааниси аркылуу айырмаланат. Омонимдердин 3 түрү бар. Биринчиси омоформалар, экинчиси омофондор, үчүнчүсү омографтар. Мааниси ар башка, бирок айтылышы менен жазылышы бирдей болгон грамматикалык формалар же болбосо грамматикалык формалардын башка бир сөздөргө тыбыштык түзүлүшү боюнча окшошуп айтылышы омоформалар деп аталат. Мисалы, асыл, сынатооч. Асыл этиштин туюк мамилеси. Качыр, зататооч. Качыр этиштин аркылуу мамилеси. Жаздык, зататооч. Жаздык, сынатооч. Жаздык өткөн чактагы этиш. Айтылышы бирдей, бирок жазылышында айырма болгон сөздөр омофондор деп аталат. Мисалы, гүл, күл, тирүү,
türü, cıluu, culuu, keçe, keçe. Jana başka siyahtı sözlerde alsak bulut. Al emi жазылышы birдей, бирок айтылышы жактан айырмаланган сөздөр омографтар деп аталат. Мисалы, карта жылкынын майлуу жоон ичегеси. Карта жер бетинен кагазга түшүрүлгөн чиймеси. Ток курсак ачпоо. Ток электр кубаты. Omonimlerden пайда болуу себептери ар түрдүү. Кыргыз тилинде омонимдер негизинен төмөнкү жолдор менен пайда болот. Фонетикалык, лексика семантикалык, үчүнчүсү морфологиялык. Ал эми антонимдер. Кыргыз тилинде ар башка тыбыштан турган сөздөр өз ара синонимдик байланышта эле болушпастан, маанилеринин карама каршылыгы боюнча да байланышта болушат. Мааниси жактан өз ара бири-бирине карама каршы турган, бирок бири-бири менен мамилелеш түшүнүктөрдү туюнткан сөздөр антонимдер деп аталат. Мисалы, оң, сол, жакшы, жаман, чоң, кичине. Бардык эле сөздөр антонимге ээ боло бербейт. Санатооштор, ататооштор да, туранды жана сырдык сөздөр да, жан жаныбар өсүмдүктөрдүн аттары сыяктуу айрым заттарда антонимдер дээрлик жокко эсе. Антоним сөздөрдүн өз ара карама каршылык даражасы бирдей эмес. Ак кара, ысык суук, чоң кичине, бүтүн сынык жана башка сөздөрдө маанилердин карама каршылыгы күчтүү. Ал эми агайыны, эже сиңди, күн, түн, жай, кыш сыяктуу сөздөрдө карама каршылык күчсүз. Себеби бул сөздөр маанилеринин айрым белгилери боюнча гана карама каршы. Ошого жараша антонимдер 3 топко бөлүнөт. Карама каршылыкты тике көрсөтүүчү антонимдер, экинчи карама каршылыкты салыштыруу түрүндө көрсөтүүчү антонимдер, үчүнчү карама каршылыкты кыйыр түрүндө көрсөтүүчү антонимдер. Антоним болгон сөздөрдүн бири-бирине карама каршы болушу алардын ортосунда таптакыр байланыш, катыш жок деген сөз эмес. Тескерисинче, белгилүү бир жалпылыкка ээ болгон сөздөр гана бири-бирине карама каршы боло алышат. Мисалы, төмөнкү антонимдер белгилүү бир жалпылыкка ээ. Жакшы жаман сапат, узун кыска өлчөм, аз көп сан, чоң кичине көлөм, ачуу таттуу даам, тоголок сүйрүү форма. Демек, антонимдер белгилүү бир жалпылыкка ээ болгон, бирдей грамматикалык категорияларга кирген сөздөр болот. Антоним болгон сөздөр бир сөз түркүмүндө тиешелүү болушат. Антонимдер түзүлүшүнө карай 2 топко бөлүнөт. Ар башка уңгулуу антонимдер. Булар карама каршы мааниде келген ар түрдүү уңгулуу сөздөр. Морфологиялык жактан тубаса жана туунду түрүндө болот. Мисалы, чын калп, март сараң, мыкты начар. Ал эми бир уңгулуу антонимдер. Бул типтеги антонимдер бирдей уңгуларга карама каршы маанидеги сөз жасоочу морфемалардын жалганышы аркылуу уюшулат. Жана негизинен туунду сөздөрдөн турат. Мисалы, кайраттуу, кайратсыз, кайрымдуу, кайрымсыз, туура, натура жана башка. Синонимдер сыяктуу эле антонимдер да нагыз антонимдер жана контексттик антонимдер болуп бөлүнөт. Контексттен тышкары өз бетинче турганда эле бири-бирине карама каршы мааниде колдонулган сөздөр нагыз антонимдер болот. Мындай сөздөрдүн бирин айтуу менен экинчиси эске түшүрө алабыз. Мисалы, аз көп,
Çoğun kichine, uzun kıska. Öz betinçe turganda karama karşılık manide bolbogon, birok belgili bir kontekstke baylanışlı gana karama karşı manige bolgon sözdörді kontekstik antonimler deymiz. Misалы, bilegi güçlü birdi jıgat, bilimi güçlü mingdi jıgat degen makaldağı bilek menen bilim bir menen ming degen sözdör öz alınçı antonim bolbosa da uşul kontekstin içinde bular biri-birine karama karşı manini körsetip antonim bola alışat. Hormatly studentler, bugünkü ötülgön жаңы tema boyunca sizlerge öz aldınçı iştegi üçün temalar nagız jana kontekst sinonimler, tabu jana efemizmler, homonimlerдің пайда болу жолдары, тубаса жана туунду homonimler, antonimlerдің стилистикалык жактан колдонулушу. Кайрадан жаңы темада кездешкенче аман болуңуздар.